Ата бабаларыбыз илгертеден энелерди терең урматтап сыйлап, бийик баалап келген. Энелерге көч баштатып, жанында жан шериги катары алып жүргөн. Ошондон улам Кыргызда Кыз Сайкал, Жаңы Мырзадай баатыр энелер чыккан. Ал эми Алай ханышасы Курманжан энебиз бир үй бүлөнүн түйшүгүн гана көтөрбөй, кыргыз элинин келечеги үчүн күрөшкөн. Совет доорунда Уркуя, Зууракан, Керимбүбү, Самара, Бүбүсара, Таттүүбү, Бакен, Сайра, Күлүпа сыяктуу энелерибиз ар тармактагы жетишкен ийгиликтер аркылуу кыргыз элинин экономикасы менен маданиятын бийик деңгээлге көтөрүшкөн. Эгемендүүлүк жылдары жаңы мамлекетибиздин түптөлүшүндө да кыргыз кыз-келиндери чоң салым кошуп, өнүгүүнүн башатында турушту. Эне деген жаңы жашоонун башаты, үй коломтосунун куту. Эненин сүтүн актаган адам гана бейишке кирет деп айтылат. Биздин улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун айтканы бар: "Мен бул дүйнөдө кандай бийиктикке жетсем, ал ийгилигиме энемдин салымы чоң" деп. Чындыгында эненин орду коомубузда эбегейсиз зор. Эне илгертен эле бизде атабыздан баштап үйдүн куту, коломто ээси, жашоонун башат катары абдан бийик мына баалап келгенбиз. Чындыгында инсан үчүн дагы, коом үчүн дагы эненин орду, бул эмгеги эбегейсиз зор. Энелер бул жашоонун символу. Эненин мээримине бөлөнүп чоңойгон балдар, эненин талим тарбиясын көргөн балдар эч качан эле адепсиз болбойт, жаман жолго барбайт. Мына ушундай балдар гана биздин мамлекеттин келечеги. Аял заты өмүрдүн туткасы, жашоонун жарыгы. Өлкөнүн коомдук жана саясий жашоо турмушунда аялдардын таасири жылдан жылга байкаларлык өсүп баратканын, аял саясатчылардын демократиянын өнүгүшүндө олуттуу салым кошуп жатканын баарыбыз көрүп турабыз. Парламентте да айым депутаттардын саны көбөйүп, аялдар жогорку кызматтарды аркалап жатышы демократиялык багытыбыздагы башкы жетишкендигибиз. Бул жетишкендик деги эле аялдардын коомдогу орду Кыргызстандын аялдарынын форумдарында айтылып эле келет. Аял затын жашоо турмуштагы жаркын кылган, жокту бар кылган, бул дүйнөдөгү эң кымбат, эң назик инсандык заты белгилеп, сиздер бар жерде дайыма бейпилдик, мээрим, токчулук өкүм сүрүп турат. Кылым карыткан кыргыз элинде аял заты ар дайым урматталып, үй бүлөдө, саясатта жана коомдо татыктуу орун ээлеп келген. Кыргыз элине кызмат кылуу, жаныбарга багыт алган жаш мамлекетибиз үчүн бир жакадан баш, бир жерден кол чыгарып, жигердүү иштөө өлкөнүн кызыкчылыгын, келечек максатын бийик көтөрүү зарылдыгы баарыбыздын мойнубузда турат. Быйыл 12 апрелде өлкөнүн Ош, Токмок, Каракол, Балыкчы жана Майлы суу шаарларында ошондой эле 25 айылдык кеңештерде жергиликтүү шайлоолор өтөт. 2019 жылы шайлоо мыйзамдарын өркүндөтүү максатында жергиликтүү кеңештердин депутаттары тууралуу мыйзамга да өзгөртүү толуктоо киргизилген. Ага ылайык айылдагы кеңештердеги 30% квота айымдарга берилген. Былтыркы жылы 19 жылдагы ошол шайлоо мыйзамдарына киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык жергиликтүү кеңеш айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоодо дагы атайын көп мандаттуу округтар түзүлөт. Ошол көп мандаттуу округтарда 30%дан кем эмес мандаттарды айымдар үчүн резервге калтыруу боюнча атайын ченемкилген. Башкача айтканда 2 мандаттуу округ болсо бирөөсүн сөзсүз, 3 мандаттуу округ болсо бирөөсүн, 4 мандаттуу округ болсо экөөсүн, 4, 5, 6 мандаттуу болсо 2 мандаттуу айымдар үчүн, 7, 8, 9 мандаттуу округтар болсо 3 мандаттуу ушул айымдар үчүн резервге калтыруу боюнча атайын ченемкилген. Мыйзамдын жаңыланган редакциясы айылдык кеңештерде айымдар үчүн 30% квотанын берилгени шайлоодо гендердик теңчиликти камсыздоого кепилдик берет. Жаңы мыйзамдар күчүнө кирери менен эң биринчи айылдык кеңешке шайлоолор Ысык Көл облусунун Жети-Өгүз районуна караган Саруу айылында өткөн. Шайлоонун натыйжасында Саруу айылдык кеңешине 21 мандаттын 9-уна айым депутаттар ээ болду. Ошол эле учурда айылдык кеңештин төрайымы болуп да аял киши тандалган. Сооронбай Жээнбеков президент болору менен шайлоо мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү сунуштаган.
Өлкө башчысы катары алгачкы демилгелеринин бири шайлоо мыйзамдарын жакшыртуу стратегиясы болду. Жогоруда айтылган 30% аялдар жергиликтүү кеңешке келиши мыйзам алкагында иштей баштады. 2020 жылы аялдардын жогорку кеңешке аттанган тизмеси да туруктуу болушу камсыздалат. Тизме боюнча аялдын ордуна аял келиши керек дегенди түшүндүрөт. Мыйзамдарга мындай түзөтүү шайлоодон соң гендердик теңсиздик болбош үчүн киргизилген. Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоосунан кийин дагы шайлоодон кийин эле бир 30%га жакын айымдар келип, кийин ар түрдүү себептер менен кызматка кетип, ушинтип кеткенден кийин эле мырзалар келип калгандагы азыркы күндө бул көрсөткүч аябай төмөндөп кеткен. 20%га да жетпей калды. Жергиликтүү кеңештин депутаттарында болсо айылдык кеңештерде 10%га да жетпейт. Менин оюмча ушул киргизилген атайын норма бул айымдардын ошол чечим чыгаруучу жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органдарында ошол тиешелүү мыйзамда көрсөтүлгөн 30%дан кем эмес ченемди кармайт. Ушул киргизилген мыйзамдарга өзгөртүүлөр айымдардын өкүлчүлүктүү органдарда өзүнүн 30%дан кем эмес болушун камсыздайт деп эсептейбиз. Кыргыз элинде маданиятыбызда аял затынын орду аябагандай эле чоң. Глобалдашуу доорунда техника менен технологиянын өнүгүшүнөн улам аялдардын коомдо, үй-бүлөдө алган орду, аткарган милдети өзгөрүп баратат. Бирок кандай болгон учурда да айымдар өзүнө таандык асыл сапаттарын, мээримдүүлүктү, назиктикти жоготпош керек. Коомчулукта аялдын негизги аткара турган милдеттеринин бири үй-бүлө күтүү. Ал өзүнө ден соолукту, балага тарбия берүүнү камтыйт. Демек, аял эң ириде аң сезимдүү, билимдүү болушу керек. Бул жаатта айымдар өз милдеттерин жана жоопкерчилигин билгени жакшы. Анткени эне коомдун күзгүсү болуп саналат. Жумушту да, үй-бүлөнү да бирдей алып кете алган, сулуу, тыкан, коомдук иштерден да артта калбаган заманбап аялдын образы көпчүлүк кыздардын идеалы болушу керек. Айыл жериндеги апалар ичинде катылган талант, билим, жөн билгилик касиеттерин элге, коомчулукка тартуулашат. Аларды колдогон, көмөк көрсөткөн жакшы шайыр апалар деген долбоорду билбеген киши жоктур. Бул долбоордун алкагында карыганда үйдө отуруп калбай, энелерибиз айылдарынын атын таанытып, жаштарга үлгү болуп келүүдө. Жергиликтүү бийлик да шайыр апаларын сынактарга жиберип, маданиятка көбүрөөк көңүл бура баштады. Бул да болсо биздин бүгүнкү жашообуздагы көңүл жылытарлык көрүнүштөр. Азыр Кыргызстанда билимдүү, илимдүү аялдар көп. Жаш кыздар каалаган кесиптин ээси болуп, дүйнө таанымы кеңейип жатат. Аялдар коомдун дээрлик баардык тармактарында иштеп, коомдун жүгүн көтөрүп, мамлекет үчүн салымы зор. Бүгүн өкмөттүк эмес уюмдарда, массалык маалымат каражаттарында лидер айымдар көп. Эгемендик жылдарында соода сатыкка биринчи болуп аялдар кадам таштаган. Үй-бүлөнү эле эмес, мамлекеттин жүгүн да көтөрүп келишкен. Деги эле кыргыздын кыздары прогрессивдүү ой жүгүрткөндүгү, эркиндикти сүйгөндүгү жана билимдүүлүгү менен айырмаланат. Келечекте Кыргызстандын тарыхында өлкөнү өнүктүрүүдө айымдардын орду эбегейсиз.